Biz mına 3 günden beri şu түштүк региондорун кыдырып жүрөбүз. Эми бул дагы иштин башталышын ушул жактан баштады. Мына Адыгине Муңгуш журтубуздан, Онуру ичкилигибизден, Алтата солубуздан баштадык. Ошолорго салам айтып, алигин алып кетейин дедик. Буюрса ошол жерде эл менен жолугуп атабыз. Эл бул программаны абдан жакшы кабыл алып атат. Албетте бизде Кыргызстан бул кризистен чыгат окшойт да. Мен азыр ишенип калдым. Анткени себеби могу жерде 95% ушул энелер турат да. Ушу энелер кризистен чыгарат окшойт. Анткени кыргыз болуп жүргөнү ушул Кыргыздын энелери да. Ушул Кыргыздын энелери болбосо качан Кыргыз болмок элек. Ушул энелерибиз ысык сууна чыдап, ушу балдарыбызды төрөп, бешигине көктөрүп, ысык суунда өмүр Кыргызды ушул эл катары алып келди. Эми биз бул маселени бул жерде мынакей элдик кыймылдын силердин эмеңер бактыңарга жараша ушундай сакадай боюп саралып деп койгон Акыл эжебиз ушу иштерди баштап энелерди баардыгын эркиштеп маселени көтөрүп атат да. Өчүрүңүздөр. Өчүрсөңөр суранып. Эми кагаз азыр көңүл бурбай турсаңыздар, эже азыр угуп алыңыздар, түшүнүп алыңыздар. Эртең дагы бузук тийгендер болуп кетпесин. Туура түшүнүп болуш керек. Биз азыр чоң казапка аттанып атабыз. Түшүнүп алыңыздар, ошон үчүнчү. Келин бирөөлөр. Эми маселе туугандар мындай да, биз бүгүн ушул Кубат байке менен Акыл эженин максаты бул кыргыз элинде бир кеңеш өткөрсөк деп атат да. Ушул Кыргызстанда бир 600 айыл бар. Ушул 600 айылдан жок дегенде бир 600 айыл бир 3 мыктыдан бир айыл жөнөтсө, ошол мыктылардын баардыгы ошол спорт сарайына 1-мартта келип, ошол жерде кеңеш жүргүзөйүн деген ойда. Кыргыз эли бул мындай кепке келген, сөзгө келген, сөз атасын тааныган эл болуп келгенбиз да, урматтуу туугандар. Мына ошол жерден сөз айтайык, бата тилейик, кыргыздын керемет күүлөрүн ойноюп, ошол жерде ырлар болсун. Мына ошо менен бул процент деген балекетти жеңейик деп атабыз да, туугандар. Ушул жерде мына энелер отурат. Айылдардан мыктыларыңарды шайлагыла, мыктыларыңарга шайлагыла. Кыргыз эли мыктыларына таянып жашаган эл болгон. Мына ошол заман келди, мыктыларга таянар. Ошол мыктылар айтсын, могу жол менен баргыла. Биздин азыр жогорку кеңешке, президентке, премьер-министрге ошолор чакырып кеңешейик, кеп турайык. Мына эки жолу тополоң кылып, эки жолу ызы чуу салды да. Эми көрүп атасыңар аркасы кандай иш болду. Биздин ата бабалар ал дагы көрдө жатса дагы бизди сөгүп атат. Ата бабаңды сөзгө келбеген айбандар деп. Биз аталарга жага турган ишти жасашыбыз керек. Качан ошолорго жага турган, кыргыздын касиетин менен кете турган иш кылсак, баардыгын жеңип кетебиз. Айтып атабыз, ыр менен эле жеңип кетебиз бул процент дегенди. Бүгүнкү күндө баардык мүмкүнчүлүктөр бар, могу силердин проблемаңарды чечип салганга. Биз өзүбүздү тазалайык туугандар. Бийлик элдин күзгүсү болот. Биз тазарсак, алар да тазарат. Биз түзөлсөк, алар да түзөлөт.
Бардығын өзүбүздөн башташыбыз керек туугандар. Мына ошентип тазарып, кеңешип, мыктыларды жөнөтүп, жакшы сөздү айтып, түздөлүп, Кыргызды дүйнө өзгөрткөн эмес, Кыргыз дүйнөнү өзгөртө турган эл болот. Маселе кредит маселеси. Бул процент деген өтө чоң коомду бузган, Кыргыздын касиетин кетирген маселе бул. Бул улуттук маселе. Свет деген бир күндүк маселе. Свети жок деле жашооңор өтө берет. Налог деген бир күндүк маселе. Налогду бир жылда бир төлөп коесуң. Бирок мойнуңа киртейген карызды алып жашаган бул жашоо эмес. Бул азап. Биз ошо проценттерди мамлекет мыйзамдаштырган. Бул мамлекет процентти өзүбүз билебиз дегендик. Процентти элге киргизгендирдик. Карагылачы могу айылдарда жүрөбүз. Бардык рекламалар, бардык күчтүү зданиялар бүттүгү ушул микрокредиттик компаниялардыкы. Акчанын баарын эле айылда кишилер тобокелдикке алып алат. Бүгүн элдин колунда акча жок. Банкта толтура жатат акчалар. Иштетип берип атат бардыгыңарга. Мындай системаны биз 25 жыл мурун орнотуп алганбыз. 15 жыл ушул акча системасын изилдедим. Экономист катары. Мен саясатчы эмесмин, мен эч кандай саясий эч кандай бир максаттарым жок. Ушул кыргыз эли ушул илимди пайдаланып, илимге негизделген закондорду пайдаланып кыргыз элин туңгуюктан чыгарып кетсек деген маселени көтөрүп атабыз. Ушул бир жол бар туугандар. Бизде бүгүн ошол 24 жыл бою мурун кабыл алган акча системабызды өзгөртүү эмес, өзгөртүү жөнүндө бир сунуш болгон эмес мамлекеттик деңгээлде. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө Германияда болобу, Америкада болобу, экономикалык саясатты ошол централдык банктардын башчылары аныктайт. Ал өлкөлөрдө премьер-министри таасирдүү эмес, президенти таасирдүү эмес. Эң таасирдүүсү ошол улуттук банктын башында турган кишилер таасирдүү болуп эсептелет дүйнөдө. Анткени себеби экономикада жумушсуздукту азайтуу маселеси, экономиканы көтөрүү маселесин ошол централдык банктын башында турган кишилер чечет. Алар аныктайт элге канча акча керек өнүгүш үчүн. Элдин проценттери кандай болуш керек өнүгүш үчүн. Эмне үчүн өнүккөн өлкөлөрдө кредиттер 3-4% ашпайт. Анткени алар жакшы түшүнүшөт. Пайыз аз болгон жерде өнүгүү болот. Биз мынакей бүгүн дыйкандарыбыз бактыбызга жараша ушу дыйкандардын мээнети менен кризисте чыдап жашап жүрөбүз. Эмне үчүн? Дыйкандар ушул сабиз пиязын бардыгын өнүктүрүп атат, буудайына чейин. Бирок өзүнүн баасынан дагы ылдый төмөн сатып атат. Ага карабастан коомго ошол кишилер пайда алып келип атат. Силер арзан тамак сатып алганга. Мындай дыйкандарды бүт өлкөлөрдө пайызы жок кредит берет, айланайын. Эмне трактор керекпи? Эмне керек? Булар элди багып атат бүгүн. Малчы жүрөт тетиги тоодо 3000 метр бийиктикте. Ал дагы коом үчүн кызмат кылып атат. Ал болбосо каяктагы эт элде.
коомго пайда алып келе турган нерселерди биз баардыгыбыз жазашыбыз керек. Бирок ошол кишилер карапайым эл жазып атат ошону. А бирок могу банк системасы ошол эле малчыларды, ошол эле дыйкандарды курутуп атат. Жерлерин баарын алып коюп атат, кредитин төлөй албай. Жер деген бул анын үй бүлөсүнүн байлыгы. Биз мынакей бүгүн 25 миллиард сом Кыргыз элинин жыл сайын жөн эле 25 миллиард сом үстөк пайызын төлөгөнгө эле кетет. А болгон экономикабыздагы акча 60 миллиард. Жок акчага үстөк пайыз салынып атат. Демек, банкка ошо процентти төлөш үчүн эмне кылыш керек? Банктар силердин мүлкүңөрдү сатыш керек. Малыңарды сатат. Телевизорыңарды сатат. Анан эң акырында үйүңөрдү сатат. Эми эгер ушул жол менен кете бере турган болсок, туугандар, айылдарда элдин баары бомж болуп калат 3 жылда. Бизде шаарда мурун бомждар көп эле, азыр да көбөйүп баратат. Эми айылда бомж пайда болгон жатат. Мына ушул кыргыздын мүлкүн сактап калайык. Кыргыз дагы көбөйсүн. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дейт. Мына ушундай мүшкүл кризис келди бизге. Бул кризис биздин кут. Мындай кризис болбосо дагы ушундай адашкан жолдо жашай бермекпиз, туугандар. Азыр кредит деп Кудайды да унутуп койду элдер. Эртең менен турат кредит деп, кечинде жатат кредит деп. Бири-бириңерге жакшы сөз айтпай калдыңар. Биздин кандай касиеттүү энелерибиз бар эле. Алардын сөзү кандай энергия берчү эле. Bir жолу мынтип коюп эле, аяктырып койчу эле го бизди. Ана кандай касиеттер. Ошо касиеттин баарын качырды бул процент деген. Бул коомубузду бузуп аткан көрүнүш. Анан ушундай маселени көтөрүп атканда налог, свет деген уят. Ошондуктан кеңеш жасашыбыз керек, туугандар. Мен ушул жакка Түштүк регионуна, ушул жерден баштадык акыл эжелер, мына Кубат байкелер болуп. Ушул жерде координаторлор бутуна тийбей силерди чогултуп, колуңарды топтоп атат. Эмне себептен кол топтолуп атат, туугандар? Мына акыркы чечимдерди көрдүңөр, ипотеканы которуп атат сомго, курс менен. А ипотеканы ким алат? Бишкектеги чоң квартираларды сатып алгандар алат. 15 миң, 20 миң, 30, 40 миң доллар алышат. Демек, карапайым эл ошондой акча силер банкка барсаңар береби ошончо акчаны? Аны үчүн сиз өзүңөрдүн кирешеңерди көрсөтүшүңөр керек, туурабы? Демек, ал кишилер убагында айына 1000 доллардан, 2000 доллардан төлөй алам деп көрсөткөн адамдар. Бирок алар кыйыныраак силерден. Интернеттен, ар кайсы жактан президентке чейин жазат. Мен кыйналып атам, урматтуу президент. Бирдеке кылбасаңар болбой калды. А биз болсо айылда байкуштар, банк десе байкуштар баштарын бекитип жатабыз. Кайрап кетти. Жасканга дагы алыбыз жок. Ошон үчүн бул жерде кыйналган киши болсо, бардыгын кереги жок, кол чогултуп. Мына кыйналган киши болсо, көкүрөгүңүздөрдөн келип кол коюп, бул силердин энергияңар, ошол жакка кабар бергениңер. Эгер силердин колуңар барса, окуп, анда чечим чыгарыш керек турбайбы? Элибиз болбой калган турбайбы деп чечимге келет да. Мына ошол себептен кол чогулуп жүрөбүз, урматтуу туугандар. Бул элдик кыймыл Кыргыз элине ушундай кызмат кылып атат. Ушуга карманып калгыла. Жаман жолдон Кудайдын жолуна түшөйүк деген
чакырык бул. Элди ынтымакка бириктирейик деген чакырык бул. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ошол 1-мартта айылдарыңарга айткыла аксакалдарга жата бербесин. Мыктыларыңар бар айылдын. Түшүндүргүлө. Ошондой кишилер келсин. Кеңеш куруп, ошол жерден кеңешейик. Мына премьер-министрга келет. Улуттук банктын төрагасы, башчылары келсин. Эми могу сунуш боюнча мындай механизм кандай болот? Бизде улуттук валюталык башкаруу системасына өтсүн деп атабыз да. Бул системада доллар менен сом бир курска бекитилип, мыйзам менен бекитилет. Бул система автоматтык түрдө иштей берет. Эми доллар эртең канча болот, бүрсү күнү канча болот деген баш оору болбойт. Түбөлүктүү мыйзам менен бекитилет. Ошондо силерде айтып атпайбы мынакей? Банкка барсаңар, доллар менен алсаңар арзан, сом менен алсаңар кымбат, туурабы? Эмне үчүн кымбат болуп атат сом менен? Анткени сом арзандап кетет деп атат. Элдин баары банктарга доллар менен салат депозиттери. Ошон үчүн доллар менен ар дайым проценттер ылдый, сом менен өйдө болот да. Биз болсо айтып атабыз, эгер сом менен долларды бекитип койсок, анда автоматически жанагы эме сомдун проценттери доллардыкындай түшөт. Андан дагы түшөт. Эмне үчүн? Анткени улуттук банкта 1 миллиард 700 миллион доллар резерви бар. Алар каякта жатат? Алар Швейцариянын, Американын банктарында жатат. Ошолордун кызыкчылыгына иштеп жатат. Улуттук банк аларга 0,5%дан салып коет дагы. Кыргыз элине бербейсиңер десе, бул резерв дейт. Элге берсе болбойт экен. 98% эл кыйналса дагы айтып атат, кыргыздардын 98% төлөп атат кредитти, кыйналбай эле дейт. Кыргыз намысы үчүн төлөп атат аны. Үйүмөн айрылып, айылыма шерменде болбойн деп. Мына ошол намыс менен келатат кыргыз эли. Аларды кызыктырбайт. Кандай кыйынчылыктар менен, кандай тер, маңдай тер менен, кандай нервтин оорулар менен ошол кредиттер төлөнүп атканы. Мүлктөрдүн баарын берип атканы эл, сатып атканы, тескерисинче кедей болуп баратканы. Ошонун баарын биз жеткиришибиз керек. Биз тазарып, өзүбүздүн маселени ойлонбой бүгүн. Мен көрүп атам, башыңарда чоң мүшкүл бар. Албетте ошол мүшкүлдү алып салгыңар келет. Бирок жалпы алышыбыз керек ал мүшкүлдү. Жалгыз киши өзүнчүл болбош керек. Кыргыз дайыма элге кызмат кылып баталайын деген эл болгон. Мына ошол касиеттерди жандандырышыбыз керек. Биз проценттерди жеңишибиз керек. Ага ачык жол бар. Мына биз валюталык башкаруу системасына өткөндө 70 миллиард сом биз банк системасына киргизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Мамлекет өз элине процент менен акча бербеш керек. Тескерисинче төлөп бериш керек үстүнө. Дыйкандар проценти жок. Акча алыш керек. Малчылар акчасы проценти жок, акча алыш керек. Анткени алар элди багып атат арзан тамак менен. Мына ошол 70 миллиардты алып келип, силердин кредиттериңерди сатып алыш керек. Мамлекет силерге шарт түзүп бериш керек, сураш керек. Сен канча айда кандай пландар менен будан кутула аласыңар? Эми бирок арабызда өтө кыйналгандар бар, туугандар. Жесир келиндерибиз бар, жалгыз балдар менен калган.
Алардын кредиттерин жоюп бериш керек мамлекет. Өлүп калгандарыбыз бар асыл. Алардын кредиттерин жоюп бериш керек. Акча жерге кирсин, адан эчтеке болбойт. Бизге кыргыз эли керек. Ошондуктан тугандар, биз могул жолду тандаганда бул бир жалгыз эле жол. Ушул жолду карманбасак тугандар, кыйын болуп калат акыбал. Дала эрендерибиз чыгып жүрөт батыр болуп. Элди бири-бирине тукуруп, элди бийлик менен тукуруп. Бүгүн ал заман кетти. Болбойт эми андай. Кыргыз өзүнө келиш керек. Биригишишибиз керек бардыгы. Жалпыбыз бардыгы Таластан, Нарындан, Көлдөн, Оштон, Баткенден, Жалал Абадтан бардыгыбыз барабыз 1 мартта. Айта турган сөзүбүздү айтабыз. Ырдай турган жерде ырдайбыз, бийлей турган жерде бийлейбиз. Мына ошентип жеңебиз бул процентти деген барекетти. Бир жолго кетишибиз керек. Кыргыз багы кой үстүндө торгой жумурткалаган деген заманды алып келишибиз керек. Бул заманды биз кыргыздын касиети менен алып келебиз. Биздин саясат дагы, биздин ыр дагы, биздин сөзүбүз дагы ушул кыргыздын касиети менен болуш керек энелер. Мына ошондо жакшылык турмуш келет. Эми бул жерде маселе жанагы 70 миллиард келгенде бизде мындай маселе болуп атат. Бүгүнкү талаптар жогорку кеңеште комиссия түзүлсүн деп атабыз да. Убактылуу депутаттык комиссия. Мына ошол убактылуу депутаттык комиссияда ушул манифесттин программасы каралсын. Силердин маселеңер каралсын деп атабыз. Ошол комиссияга жана жумушчу топко ушул 7 дубандан Библиотеканын экинчи этажга чыгып. 2ден координатор кирсин деп атабыз. Силердин проблемаңарды улам депутаттарга айтып турганга, силердин өкүлүңөр катары ошол жерге мен да кирейин, могу манифесттин автары катары силердин таламаңарды талаш бергенге кирейин. Жактап берейин бул системаны. Мына 28 декабрда чыккан манифест. Ушу боюнча өкмөт дагы, президент дагы, жогорку кеңеш дагы, улуттук банк дагы өз позициясын ачык билдирелик. Эгерде мен туура эмес жазсам, эгерде мен болбой турган нерсени жазсам, кеч эле эртең эле жазып чыкмак, бул чорой дөйдүрүп атат деп. Силердин колдоруңар барып атат. Эми маселе каралыш керек. Ушундай кепке келген улуу эл сөз атасын тааныган. Ошону күн тартибине жогорку кеңешке киргизип, улуттук банк жөнүндө мыйзамга 4-5 эле өзгөртүү киргизип коюу жетиштүү бул системага өтүш үчүн. Ошондуктан силердин айылдарыңардан шайланган депутаттарга чалып айткыла, биринчи баланча биздин айылдан мына кол коюп кетти, урматтуу депутат. Сен ошол мыйзам долбоору силерге күн тартибине киргизилгенде мен колдойм деп кнопканы эле басып койгула деп айткыла. Депутаттардан башка эч нерсе талап кылынбайт. Бир кнопканы эле басып коюш керек. Ошон үчүн биз биякта кыйналып жүрөбүз, ошол 4 статьяны киргизип коюш үчүн кыйналып жүрөбүз да. Эми улуттук банкты айтайын. Улуттук банк эмне үчүн
Бул системаны киргизгенге кызыктар эмес. Анткени себеби бул система кирерде бардык улуттук банктар, резервдер, бардык нерселер, бардык операциялар ревизия болот. Ошондо артында былыктардын баары чыгып калбасын деп атат. Коркуп атат. Чыкса чыксын, былыктарын чыгарабыз. Бирок коркпосун. Эми кандайча процедура чечиле турган туугандар маселечи. Жана 70 миллиард эки банкка салынат. Эки мамлекеттик банкыбыз бар, РСК менен Айыл банкыбыз. Ошол банкка салынат дагы силер барасыңар банкка, РСКга. Менин баланча Мөкбулакта, Финкада кредитим, мынча суммада кредитим бар. Мени кайра каржылап бергиле. Ошондо ошол эки банк силердин кредитиңерди Финкадан, Мөкбулактан сатып алат. Ага жана основной сумма карызды төлөп берет. Ошол күндөн баштап силер РСК менен Айыл банкка карыз болуп каласыңар. Бирок алар проценттерин жанагы биз айтабыз го по себестоимости деп. Ошондой себестоимость менен бериш керек. Алгандай ошол РСКнын да иштеген кызматкерлердин айлыктары, жанагы офистердин арендалары, светин жаба турган эле доход болсо бир 2-3%. Ошондой пайыз менен берилиш керек. Экинчиден бул кызматтык мындай эле алып коюп атпайбы за обслуживание деп силер кредит аларда. Ошону эле төлөш керек. А силерге убакытты өзүңөрдүн каалагандай убакыттын мындай бергендей өзүңөр график түзүп алышыңар керек. Мен мына күзүндө төлөп бере алам. Дагы ситуациядан кете турган эме барбы? Мына бериш керек. 70 миллиард сом деген жетиштүү. Элдин бардыгына жетет. Микрокредиттик компанияларда кредиттердин бардыгын сатып алыш үчүн 15 миллиард керек. Кыргыздын бүт айылдарын чыгарып кетебиз карыздан. 2 миллион калып Нар жакта дагы 55 миллиард калат. Мына аны ошо экономиканы өнүктүрүүгө, дыйкандарга кредит берүүгө 5%. Ошого жумшашыбыз керек. Мына ошентип кыргыз кризистен чыгып кетет туугандар. Ушул жолду карманышыбыз керек. Рахмат, суроолорго балага рахмат айталы, а? Разы болдуңарбы? Азыр суроону барды түшкөндөн кийин берели, а? Дагы ушунча чыдап отурасыздар. Рахмат. Кыймыл пул берет экен деп ишенип келгендер кетти. Ана чекет мен байкоодо. Азыр мына жерде кандай иш кылып атат? Кыскача 1 мүнөттөн мына кайдырларды айтып койсо, ана мен бир жалпак тил менен 1-2 мүнөт мен айтып берсем, анан кийин суроо жок баштайбыз. Макулбу? Кеп оштун координатору кандай иштиңизди кылып атасыз? Шарт айтып бериң. Азыр эл Ош шаарында толтоңдо жүрүп атат, жакшы эле кетип атат. Толтоңдо жүрүп атат. Эл берип жазылып турат. Азыр 25 мартка чейин жазылып калыңыздар. Колду көбүрөөк топтосок бизге да жакшы. Анан кийин мен телефонумду жазып алыңыздар, Ош шаары боюнча координатор 78 менен 79 57 19. Рахмат. Звонить этип мага келип тез жазыңыздар. Рахмат. Рахмат. Экинчи менен карасуу. 57 19. Азыр биз офис алганын офисте отура албай атабыз. Бир жерде топтолуп 78 19. Баса айта кетейин. Ушу Кыргызстан партиясы офистерди да берели деп айтышты. Мына бир да офис берели. Жок офис. Кийин жооп берем мен өзүм, эжелер. Агалар тургуздар.
Özüm yok. Ben özüm yok. Ben Karasu evinin boyunca 78 benim, 78, 79, 53, 79. benim telefonumda canlı olsa çıkana gitmesen Çıqqanda emas ki la. Andan gel buna. Alay. Men Alay rayonu boyunca şu telefonum 555 17 68 61. Bizde de lazım o topta bol ota, jürü ota. Biz de yakında emelip yakın gelip bize. Arama. Bizde daha kol toplar bol otar. Düşündürür. Doldular düşündürür otarız ofisimiz yok. Şu birikken yerde Ramazan kelişince düşündürür. Çoğala gel algan çok tuğanlar. Bürok civeremiz dediler. Gelip etti. Yeme. Men bir o jalpak filmini düşündürüp vereyim. Buna uşkarsınız bir praspece. Buna o gezitte biz 28 günü algamız. 28 dekabr günü geçki mal alıp bu gezitti görüp buna balan sürekli görüp durmaktan görüp bul degen Kırgız eline kıyıçılıktan çıkarıp durgan bir Kütüpkada yer hissettik. Yanında bir güven katarı. Buna sürekli görüp şu bala balanın Allah Teala ile şükürlüğünü kuşattık buna. İşenim ketme şuradan fayda oldu. 28 günü ağlarım menen anan gibi şaka jönögömüz. Paçka gezitlerdi alıp jönögömüz. O paçkanın arasında bir üstünde 400'den ağız leket. Bu 20.000 kirpit nemetigi gezit cepetken de üzerine. Biz gelip 5.000'de gelgen batken menen boş kadar. Buna oşadan başta bir şeyim yetti tuğanlar. Biz buna şu gezit hazır işke aşağı turganına gözünüz yetti mi? Ben sizler menen buna yerden yolu uçkanlar oturasızlar. Bu yerde sizler daha önce düşünüp kaldığınızda olsa gerek. Bu kreditte ne maksat menen algan bize. Jirgağanımızdan algan yok bu. Jaşayımızda albatpayız bu. Buna yerden hiç kimler özünger proyekti tüzüp kredit algan emesinger ben. Turasını aytayım. Oşa bankların hizmetkerler ne alasın mınandaga dep turup gayra bizni kredit algan oşular tutkan, oşular üretken. Sonra aytып atpayбы? Aslay aytып atpayбы? Tege kreditsizle yaşagan bize. Mana oşol bizde sol sızga oturuzgan özdürüp atpayбы? Şimdi anan keyin bizim ne anan keyin kıynalışımız gerek. Yüreğimizlerde tazarttılar dep kança aytып atan. Korkmаңыздар деп атам. Мен пайғамбардан көрөчү bir Kudayda buna mezgil geletken buna bugün geliştir. Jolukuşup atat sizler menен. Geçe özgönde 1000'den aşık adamlar oldu.